Afgan soğuşunun ardagерleri бүгүнкү эскерүү гүл чамбар коюу эскерүү иш-чарасынын катышуучулары алгач ушул баатырларча курман болгон агаларыбыздын рухуна багыштап Куран окуп, анан кийин эскерүү кечесин баштасак иш-чарасын. Bismillahirrahmanirrahim. Arkasına kalan bala çakalarına, birbirlerine, atölyelerine savuruluk versin, dostlarına savuruluk versin, iki düne baktılığın versin. Elim dep, tınçlık üçün canı kurman, Kırgız'ın yiğitleri büyük durgan, erktüler korgop düşman nazarından, kadamın bastır-bastan soku vurgan. Aman bolgun mekenimdin sakçısı, obolosun Kırgızstan'ın bayrağı, güldöp dursa өлкөдайым жашарып, тынчтык болор, күндө элдин майрамы. Саламатсыздарбы, урматтуу Ооган согушунун ардагерлери жана бүгүнкү эскерүү кечесинин катышуучулары. Сөз башына Караколжа райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Кармышаков Талантбек Тойчуевичти чакырып алалы. Урматтуу Афган согушунун ардагерлери, сиздерди 15 февраль Ооган согушунун аякташынын 36 жылдыгы менен Караколжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын жана өзүмдүн атыман куттуктайм. 15 февраль баарыбыз үчүн эле өзгөчө күн. Бул күнү Оогандан советтик аскерлер чыгарылган, кандуу согуш аяктаган күн экенин баардыгыбыз билебиз. Оогандагы жарандык согушта өзүнүн интернационалдык милдетин аткаруу үчүн 10 жыл бою кан кечип согушуп келген советтик жоокерлердин бул өлкөдөн чыгарылгандыгына быйыл туптура 36 жыл болуп отурат. Жүздөгөн тагдырларды талкалаган, миңдеген жаш жигиттерибиздин өмүрүн алып кеткен бул согушту деле унута албай келебиз. Бизге жаштарга баардык кыйынчылыктарды жеңүүгө дем берет жана сиздердин басып өткөн даңктуу жолуңуздар кийинки муундар үчүн сабак жана үлгү болуп кете бермекчи. Сиздердин эрдигиңиздерге дагы бир жолу тизе бүгүп таазим этебиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сөз Караколжа райондук аскер комиссариятынын орун басары капитан Исраилов Чыңгыз Байышбековичте. Саламатсыздарбы, бүгүнкү Ооган согушунун ардагерлери жана Караколжа райондук тургундары, ошондой эле коноктору. Бүгүнкү каргашалуу окуяны эч ким эч качан эрлиги унутулбайт, эч жерде калбайт. Ооган согушунун ардагерине сиздерге терең арыз жазып, бүгүнкү муунга сиздер үлгү жана тарых болуп каласыздар. Тарых ташка баскандай эч качан эч жерде унутулбайт. Бүгүнкү күндө сиздердин эбегейсиз эмгегиңиздер менен биз мына токчулукта, молчулукта, элибиз тынччылыкта жашап өмүр сүрүп келебиз. Сиздер үлгү болуп ар дайым биздин жүрөгүбүздө каласыздар. Дагы ошол менен бир ирет бүгүнкү майрамыңызда мен чын кутуктайбыз. Кечиресиздер, уруксат берсеңиздер, Ооган согушунда каза болгон биздин агаларды эскерип, советтик группабыз өз иш-чарасын аткарып койсо. Hop! 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 Kuruldu kurga! Al! Жакшылыкта бирге бололу деген тилек менен мен сөз кезегине Караколжа айыл өкмөтүнүн башчысы Маришев Каныбек агабызды чакырып алалы. Каныбек Маришевич. Саламатсыздарбы, урматтуу Афган согушунун катышуучулары, баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен өзүмдүн атыман, жалпы эле ушул райондогу айыл өкмөттөрүнүн атынан кызык куттуктап коюуга уруксат этиңиздер.
Эми сиздер бөтөн эл, бөтөн жерде 10 жыл ошол кызмат кылып, ок аралап, ошол жерге кызмат кылып келдиңиздер. Мындан ары жалпы эле өлкөбүздө, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, ынтымакчылык болсун, үй бүлөңүздөрдө бакубатчылык, балдардын, неберелердин, чеберелердин жакшылыктарында дайыма бар болуңуздар, дагы бир жолу майрамыңыздар болсун. Сөз Каракулжа райондук Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Табалдиев Кенжебекте. Урматтуу куралдаштар, мен сиздерге биринчиден ден соолугуңуздар чыгым болсун, оорубаңыздар, дайым үй бүлө менен тынччылыкта жүрөлү. Экинчиден ушул биздин Ооган жеринен чыкканыбызга 36 жылдык майрамыңыздар менен куттуктайбыз баарыбызды. Өзүмдүн атыман жана үй бүлөмдүн атынан. Ошондой эле биздин Кыргызстанда дүйнө жүзүндө согуш болбосун. Кыргызстаныбыз тынч болсун, арабыздан эч ким суюлбасын. Тынччылык каалайм. Бүгүнкү Ооган согушунун ошо аскерлердин чыгарылгандыгына 36 жылдыгын ошо эскерүү иш-чарасына келген кадырлуу меймандар, ошол баатыр агалар катарыңыздар суюлбасын. Ден соолук берсин, калк кадырлап турсун. Дайым жакшылыктарда кезиги эле бүгүнкү ушул иш-чарасы соңуна келип жетти. Мына ушу экинчи бөлүгүн Ала Тоо кафесинде майрамдык дастаркондун четинде белгилейли. Дайым жакшылыкта жүз көрүшөлү. Дагы бир жолу куш келипсиздер, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Аман болгун мекенимдин сакчысы, облосун Кыргызстанын байрагы, гүлдөп турса өлкө дайым жашарып, тынчтык болсун күндө элдин майрамы. Саламатсыздарбы, урматтуу Ооган согушунун ардагерлери жана бүгүнкү кеченин катышуучулары. Мындан 36 жыл мурун башталып, 10 жылга созулган ошол кан күйгөн каргашалуу согуштун өз башыңыздардан өткөрүп, от кечип, өмүр менен өлүмдүн ортосунда канчалаган кыйынчылыктарды башыңыздардан кечирип, өз мекениңиздерге жеңиш менен кайттыңыздар. Ооба, биз сиздер менен сыймыктанабыз. Урматтуу Ооган согушунун ардагерлери, сиздерге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Мекенибиз дайыма ачык асман, мекенибизге дайыма ачык асман, тынчтык, бакубат жашоо каалоо менен бирге маңайыңыздарды дайыма ачык болушуна тилектешпиз. Анда элесе урматтуу Ооган согушунун ардагерлери, кадырлуу меймандар, баатыр агаларыбыздын өмүрлүк жубайлары, жалпы эле бүгүнкү майрамдык салтанаттуу кечебиздин коноктору, бүгүн мына ушул экинчи бөлүгүбүздү чай үстүндө майрамдык дастаркондун четинде улантып турабыз. Каракулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясы ардак грамота 15 февраль советтик жоокерлердин Ооган жергесинен чыгарылгандыгынын 36 жылдык мааракесине карата интернационалдык милдетин аткарып, жаштарды мекенчилдикке тарбиялоого кошкон салым үчүн Каракочкор айыл аймагынын Каракочкор айылынын тургуну, Ооган согушунун катышуучусу Мадалиев Кубатбек Ысакбекович сыйланат. Жогорудагыдай ардак грамота менен Сарыбулак айыл аймагынын Сарыбулак айылынын тургуну, Ооган согушунун катышуучусу Арыков Эркебай Жээнбекович сыйланат. Атайын келген өкүлдөр болсо алып койсоңуздар болот. Жогорудагыдай Каракулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен Каракулжа айыл аймагынын Каракулжа айылынын тургуну, Ооган согушунун катышуучусу Жусупалиев Койчуналы Абдираевич сыйланат. Каракулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен Каракуз айылынын айыл аймагынын Пор айылынын тургуну, Ооган согушунун катышуучусу Чейболов Муктар Абдыкарович сыйланат. Жогорудагыдай ардак грамота менен Каракочкор айыл аймагынын Жаңы Талап айылынын тургуну, Ооган согушунун катышуучусу
Юсупалиев Эшболот Абдыкеримович сыйланат. Жогорудагыдай ардак грамота менен Каракочкор айыл аймагынын Каракочкор айылынын тургуну, Ооган согушунун катышуучусу. Агабыз келип калды, кол чаап туралы, майрам кут болсун. Бүгүнкү майрамдык ардак грамота Каракочкор айыл аймагынын Каракочкор айылынын тургуну, Ооган согушунун катышуучусу Сатыбалдиев Тазабек Эсенбаев сыйланат. Урматтуу майрам ээлери, Караколжа райондук билим берүү бөлүмүнүн атайынарда грамотасы бар экен. Билим берүү тармагындагы үзүрлүү эмгеги, жаш муундарга татыктуу тарбия берүүдөргө жараткан ийгиликтери, азыркы күндүн талабына ылайык заманбап санарип технологияларды окуу процессинде максаттуу пайдалангандыгы үчүн Токторбай Кулмаматов атындагы Жаңыталап орто мектебинин технология мугалими, Афган согушунун ардагери Ажимаматов Абдыбай Эшбаев сыйланат. Эрдигиңиздерди эл баалайт, жакшы күндөрүңүздөр көп болсун. Мына ушул жакшы маанай көтөргөн грамота акчалай сыйлыктардан соң биз үрбелектерибизди тартуулаганыбыз оң болуп турат. Сиздердин алдыңыздарга Арысбай Абдыкадыров атындагы райондук маданият үйүнүн чыгармачыл тобу үрбелектерин арнап келген, майрамдык маанай каалап келген. Тынчтык керек карыга да, жашка да, тынчтык керек кайынга да, ташка да, апат күнү жан-жаны бар өксүгө. Каректерди кадимкиде жаштама, тынчтык керек назик күйлөргө, наристенин сүйгүн күлкүсүнө, улан кыздын ак пейилдин тунук сүйүүсүнө. Тынчтык керек агып жаткан сууга да, тынчтык керек асманды учкан акууга да, согуш буза таттуу уйкусун баарынын, асман жердин ортосуна чуу салат. Тынчтык керек назик күйлөргө, наристенин сүйгөн күлкүсүнө, улан кыздын ак пейилдин тунук сүйүүсүнө. Согуш болсо бардык нерсе жетимдей, калар аны корап солуп жетилбей. Тынчтык керек, тынчтык керек, андыктан дүйнө бейкут турсун үчүн келбей. Тынчтык керек назик күйлөргө, наристенин сүйгөн күлкүсүнө, улан кыздын ак пейилдин тунук сүйүүсүнө. Тынчтык керек назик күйлөргө, наристенин сүйгөн күлкүсүнө, улан кыздын ак пейилдин тунук сүйүүсүнө. Тунук сүйүүсүнө, тунук сүйүүсүнө. Каракулжа райондук аскер комиссарынын буйругу 2025 жыл 14 февраль номер 18
Каракулча район аймагында жаштардын арасында патриоттуулукка үндөөдө активдүү салымдарын кошкон Ооган согушунун ардагерлери төмөндө аталгандар грамота менен сыйлансын. Исаев Алиш Рысбекович. Ушул эле грамота менен Кулмаматов Куламидин Курманбекович. Ушул эле грамота менен Момунов Сагынбек Абдулмиталипович. Ушул эле грамота менен Калмуратов Абдыманап. Ушул эле грамота менен Арыков Абдиш Жужупович сыйлансын. Барыңыздарга дагы бир сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, кажыбаш кайрат. Ар дайым ушинтип жаштарга үлгүлүү агалардан болуп жүрө беришиңиздерге тилектебиз. Рахмат. Чоң рахмат. Каракулча райондук аскер комиссариятынын жалпы эмгек жамаатына дагы иштерине ийгилик каалайбыз. Биз кайрадан бүгүнкү майрамды ыр белектер менен коштоп турабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү урматтуу ардагерлер, урматтуу менин агаларым, урматтуу бүгүнкү күндүн кадырлуу коноктору. Бүгүн жалпы Ордагы СССР боюнча, эсенги боюнча бүгүн мамлекеттердин арасында болуп аткан юбилейлик 36 жылдык ушул Афганистан Коголанды согушунан чыгарылып кеткендигин Советтик армиянын балдары сиздердин майрамыңыздар бардык ошол биздин 15 социалдык республикаларда бүгүн белгиленип радио телевидениядан айтылып бардык каалоо тилектер, ыр-күүлөр сиздер үчүн арланып атат. Ал ошол сиздердин эмгегиңиздер, ал ошол сиздердин ошо күчүрмөндүк, баатырлык, патриоттук, ошол ата журтту коргойлу деп ошол жерде моторайган 18 жашта жаш кезиңиздерде барып, кайсы жерге барганда да кандай даражадагы согуштук аракеттерге билбестен туруп барып калган араңыздарда биз сиздердин куралдаш досторуңуздар бар. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу ушу Ооган согушунун катышуучуларын майрамыңыздар менен куттуктайм. Ушул жерде сиздер менен жүз көрүшүп отурганыбыз абдан кубанычтабыз. Биздин грамоталар бар эле, ошолорду окуп кетсем. 14 февраль 2025 жыл буйрук номер 44. 15 февраль Советтик жоокерлердин Афганистандан чыгарылышынын 36 жылдыгынын майрамына карата Каракулча райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан Ооган согушунун аскерлери Советтик армиянын Афганистандан чыгарылгандыгынын 36 жылдыгына башкармалыктын ардак грамотасы менен төмөндөгү Ооган согушунун ардагерлери сыйлансын. Токоев Сүйүнбек Садирович. Ушул грамота менен Эсенов Апазбек Мадибраимович. Ормокеев Салы Мамадалиевич. Чоң рахмат. Жөнү балам, сен чоңойдуң, айыл жұртқа барып кел. Айлапағандай жатат бір қабарын алып кел. Чоң атамдың қоры жайын чөп басқандыр белчеден. Чалдың сөгін бір ағартып, шар тарабын чалып кел. Ата baba cırtılan attı bürütü ata bülü bir canır sanır kırdan
turmuşta. Çın apamdın gemegesin bir tüt ötüp jağıp ki. Gelin gelip tiken eli göşügösün tağıp ki. Komşu olun tuğandarga üydü caydı tağıştan. Önde kalgan жалғыз taka tamboruna tağıp ki. Ayda balam жылқынды ата babadır tunan. Attı ürtü ata bünü bir canır sırgır kırdan. Kol çalıştan kız içken kırgız elim kırdağın. Beni tappay çolatamı tap jurt taştamayt kırgızdan. Essiz kalgan jayıttağı mağın jurtkan aydap ki. Esin dağı sarın kandırdal özünde jaylap ki. Min ketkende mingen atı aza tartı boş elem. Çonatamdın namısına şaddaratın baylap ki. Ata babadır tunan. Attı ürtü ata bülü bir canır sırgır kırdan. Kol çalıştan kız içken kırgız elim kırdağın. Tundurmaday tunup kezim tömündüm turmuşta. Önceti atam baskın jer çetesimin çatkın jer. Beni tapmay çolatamı tap jurt taştamayt kırgızdan. Kırgızdan. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү чаранын катышуучулары, урматтуу Афган согушунун ардагерлери, мына бүгүн сиздердин майрамыңыздарды тосуп отурабыз. Жогоруда айтылгандай, сиздер ошол 18 жаш курагыңыздарда барып, интернационалдык милдетиңиздерди аткарып, ошол Афган элин коргоп, согушка катышып келдиңиздер. Бул деген нерсе чоң эрдик деп ойлойм. Ошондой жаман согуш опаттар болбосун бүгүнкү күндө. Ушул жакшы заманда жашаганыбызга да сиздердин салымыңыздар чоң. Мына Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери, аталарыбыз бүгүнкү күндө ошол райондо деле, биздин айыл өкмөттө деле калган жок. Ошол Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин ордун сиздер ээлеп калды деп ойлоймун. Себеби ошондой жаман нерселерди башыңыздардан өткөрүп, жүрөгүңүздөрдөн өткөрүп келдиңиздер. Сиздерге эң негизгиси ден соолук каалайм. Hayır,
Кайрадан ушу кабыл тилекке кезек берели. Биз бул тарапка Лайтала айыл аймагынын башчысы Иргишбаев Бактыбек Абдылдаевичти кол чабуулар менен чакырып алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу бүгүнкү ушул биздин сыймыктанган ардагерлерибиз, Ооган согушунун ардагерлери, ошо сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен Лайтала айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлеринин атынан, өзүмдүн атыман, жалпы элдин атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыттуулар кылайбыз. Сиздердин эмгегиңиздерди жалпы жумурайт журт жакшы билебиз. Ошондуктан сиздерге да bundan кийинки дагы баардык жакшылыктарды каалоо менен бирге ошо элибизде bundan кийин согуш болбосун. Жогоруда айтылгандай сиздер биздин ошо ветерансыздар. Сиздер менен дайым биз сыймыктанып жүрө берели. Урматтуу бүгүнкү улуу иш-чаранын катышуучулары, бүгүн районубузда эртең менен бери жакшы иш-чара өтүп атат. Bunun эң күнөөкөрлөрү мына биздин Ооган согушунун ардагерлеринин 36 жылкы майрамы менен чын жүрөктөн Карагыз айыл өкмөтүнүн атынан жана өзүмдүн атынан чын жүрөктөн каалоомду айтып кетем. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөңүздөрдө бакыт, ар дайым алдыга койгон иш-чаралар ар дайым аткарыла берсин, ар дайым бүтүн болгула, толук болгула, кемөөгүлө майрамыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Урматтуу менин алтын аяштарым. Бүгүнкү сиздердин майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиздер ылайым эле бар болуңуздар. Өлбөңүздөр, өчпөңүздөр, 120-га чыгыңыздар. Катарыңыз эч качан кемибесин. Үй бүлөңүздөрдө бардык тууган урук, эл журт тынч бололу. Бар бололу, бир бололу, аман бололу. Сиздер бар, биз бар. Сиздер үчүн ырдестер, кабыл алып коюңуздар. Hey!
урматтуу ардагерлер, урматтуу аднапачандар, урматтуу бизге келген коноктор, ата-энелер, бардыгыбыз. Биз бир гана бир нерсени туура түшүнүүбүз керек. Себеби ар бир кыргыздын баласы биздин ордубузда болсо, бизге эле кызмат кылып келмек, бизде эле эмек болуп. Пешенебизге ушундай туш келген экен, биз тирик келдик. Өлгөндөр курман болуп кала берди. Келгендери ушу жерден өтүп кетип атат. Ошолордун арбагы колдоп жүрсүн, ошолор тынч болсун, ошолордун үй бүлөсү тынч болсун, ошолордун ардактаган ата-энеси канча күйүтөп көрдү, ошолор тынч болсун. Биз эмнени күтөбүз? Биз пешенебизге бул жерге тирүү келип калган, бизге рызкыны Кудай берген экен, ошол рызкыны жакшы кабыл алып, жакшы түшүнүп, ушу мамлекет бар экен, мамлекет ушунча акча которуп, ушунча адамдын көңүлү сынбасын деп, жаңкы өгөй баладай кылып койсо деле болмок, эмекке да бербейчи, кичинен отурганын. Эң негизгиси ошол биздин пешенебизге туш келиптир. Башка бирөөлөрдүн пешенесине туш келсе деле ушуну кылмактыр, чынбы? Эми биз ыраазыбыз, бар болгула, бай болгула. Мына ДКнын кызматкерлери жылда келип ырдап берет. Үйүңдө бир балаңы 20 сом берип ырдата албайсың, чынбы? Эми бул өкмөттүн иши экен, өкмөттүн бизди сыйлап атканына чоң рахмат. Ушулар бар болсун. Ушулар менен дайыма бир бололу, жамандык жакшылыгыбыз бир болуп атат, иш таттуубуз бир болуп атат. Эң негизгиси тынч бололу, аман бололу. Эмдиги жылы ушул күндө жолуккуча арабыз кемибесин. Жакшы адамдар көп болсун. Үй бүлөңөрдө тынчтык болсун. Дайыма жакшылыктын үстүндө, чайдын үстүндө, ырыскы сыйдын үстүндө жүргүлө. Эми Кудайым силерге дайыма күч кубат берсин. Көңүлүңөрдү ток койгула. Көңүлү ток адам дайыма жакшы болот. Афган полисияларым, сиздердин жардамыңыздар менен, сиздер жардамыңыздар менен мына мени шайладыңыздар. Барыңыздарга ырастарбы, мен алдын жетинче сиздердин өзүбүздүн укугубузду коргошко аракет кылып атам. Сагын ака, маман ака, эми бул сиздердин башыңыздан өткөн Сагын ака. Эми мага колдоо көрсөтүңүздөр. Каршы нарыгы бизден минус келсе, жакшы сөздөрдү айтыңыздар. Жардамыңыздарды менен бериңиздер. Эми секи сиздердин жардамыңыздардын, сиздердин тарбияңыздар менен өсүп келген балдарбыз. Сиздер айтканда кызмат кылып жүрүп, нары берип, эң кичинеси мен элем. Ошо сиздер сыйлап, ушу бала иштетте мага ишенич бердиңиздер. Мен сиздердин ишениңиздерге дайым дармын. Ырастарбы? Жакшылыкта тойлордо жолугушалар эле. Ошол кичине болсо мында ошо Афган коомунун төрагасынын атынан жакшы күндөр жолугалы.